Мен Өмүрбек Бабанов негиздеген Республика партиясын тандадым. Себеби Кыргызстанымдын кең келечеги үчүн. Республика партиясы башка партиялардан айырмачылыгы өздөрүнүн берген уадаларынын көпчүлүгүн аткарып келишкен. Сиздер дагы биздин катарды толуктаңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору жана бүгүн биз дагы кезектеги сурамжылообузду жүргүзмөкчүбүз. Жана сурамжылообуз көпчүлүк учурда ойго батырчу сурамжылоо. Көбүнчө бөлүктө эркектерге тиешелүү десек болот. Себеп дегенде бул 70-80% эркектердин башынан өтөт. Тактап айтсак үйлөнгөн эркектердин. Бүгүнкү сурообуз тамай мындай болмокчу. Эгерде апаңыз аялыңызды урушса, кимге болушасыз деп. Ар кандай варианттар жаңырат. Албетте, жана биз бүгүнкү сурамжылоого катышкан баардык эркектерди ар кайсы ситуацияларга салып көрөбүз. Кайсыл ситуацияда кандай тандоону жасамак деп. Анан албетте көпчүлүк катышуучулардын жообунан кийин өзүбүздүн дагы таянабызды чыгармакчыбыз. Андыктан баштаарынан алдыда адатка айланып калгандай лайк басып коюңуздар, каналга катталыңыздар жана эң башкысы коңгур басканды унутпасаңыздар эле биздин чыгарылыштарды биринчилерден болуп көрөсүңөр. Чоң суроо баштадык. Анан еще вопроска жооп мындай суроолор атат. Эгерде кийин келечекте бойдогу кез үйлөнгөндөн кийин аялыңыз апаңыз урушуп койсо, аялыңызга болушасызбы? Кичине. Кичине болгондо мындай эки түрү бар да. Албетте барып алып апабызга эч качан айта албайбыз. Аялым урушуп коюпсуң деген алып тура эмес эркектик жактан. Бирок эгерде кичине эле бир болор болбос десе үчүн эле сөз угуп, кичине көңүлүн ортуп койгон болсо, барып апа коюп жөн эле коюп өтүңүз ушуну тигиндей мындай деп айта аласызбы, айта албайсызбы? Түшүндүрүп айтат элем. Түшүндүрүп, эгерде тескерисинче болуп калсачы, аябай чоң бир кемчилик кетирип алып, анан кийин ошондун айынан урушуккан болсо, андай кыла турган болсо эмне дейсиз? Анда деле түшүндүрүп айтат элем. Жок, аялыңыз айтам, мындай чоңураак бир кемчилик кетирип алды, бирдемке жетишпей калды же аябай маанилүү нерсени бузуп койду же ошол сыяктуу үй тиричиликтин айынан мындай бир сөз угуп калды да. Ошого келип сизге тартынып айтып атат, мени апаң урушуп койду, тиги бул десе эмне дейт элеңиз? Жакшы болуптур дейт элем. Молодец. Үйлөнгөнсүзбү? Жок, үйлөнүп элек. Бойдоксузбу? Мындай суроо менен кайрылып атабыз. Кийин буйруса үйлөнгөндөн кийин аялыңызды апаңыз урушуп койсо, болушасызбы? Апама болушам да, конечно. Ошап. Апама болушам, аялыма эмес. Ошо. Эми дагы мындай да суроо менен айтабыз. Эгерде болор болбосо эле кичинекей эле кемчилик үчүн аябай катуу урушуп койгон болсо, мындай апа ошону жөн эле коет деңиз, айтат белеңизби, вообще айтпайт белеңиз? Мен апам анчалыкка кетпейт, просто. Антип урушпаса деле керек. Тескерисинче аялыңыз келип алып даттансачы, мен анан апаң тигинтип урушуп койду, тигинтип койду, мынтип койду десе. Аялга айтабыз да. Менин апам антпейт. Апам жөнүндө жаман сүйлөбө, экөөбүздү жаман көргөзбө деп. Ошол да. Красавчик. Например, урушуп кетсе экөөбү келинчек менен. Жок, мамаңыз келип келинчегиңизди урушуп койду да. Тигине тура эмес кылып коюпсуң, мындай кылып коюпсуң же аны мындай деп. Ошондой болсо, кичине тиги аялыңыздын таарынып же болбосо көңүлү жок отурганын көрүп, эми ушуну жөн эле койсоңуз болмок экен деп айтпак белеңиз же тескерисинче унчукпай коймок белеңиз? Жок, айтмакмын, бирок кичине келинчекке дагы түшүндүрүп, мамашага да түшүндүрмөкмүн да. Эми мындай болот да, эми эч качан эркек апасына барып антип айтканга негизи эле болбойт да. Бирок мындай да ситуациялар болуп калат. Кээ бир үй бүлөлөрдө байкашыбыз боюнча жөн эле бир тура эмес жатса же болбосо бирдемке болсо эле настроениясы жок болуп калса урушуп берип келинден чыгара бермей дагы кайненелер бар да, анчамчыларды. Эми жашыруун эмес. Эгерде ошол сыяктуу ситуацияда кокус жерде болуп калса, жок жерден эле аялыңыз урушуп калды десеңиз, күнөөсү жок жерден эле же болбосо кичинекей эле нерсе үчүн аябай катуу көңүлүн ортуп койгон болсо, ошондон кийин болуп калса да айта алат белеңизчи? Анда да айта алам. Кыйын болмок, айтыш кыйын болмок. Мамаңыз айта алат. Айтыш кыйын болмок. Мындай нерсе баштан өтө элек. Өтө элек, бирок кандай боло элек болсо, бирок айтыш кыйын болуп калат. Ошону сурай эле коеюн. Мейли, рахмат. Жок, мен болушпайт да. Эмне себеп? Себеби мен апам болгондон кийин жубайымны кандай карасам. Айтат го, катын жолдо бала белде деп, ошон үчүн катынга негизи болушпай коюш керек го дейм. Эми келинди урушса урушат, эми мындай жакшы болсун деп урушат да, анан жөн эле эми. Эгер мындай байкап калдың деп кой, кухняда отурасыңар, анан кичинекей болбогон эле нерсе үчүн аябай катуу урушуп салды.
аны жөн эле сөз менен айдап эле түшүндүрүп койсо боло турган жерден аябай катуу урушуп сал деп кой. Анан ошондой болуп калсачы эмне жок мындай апа мынтип эле айтып коебузбу же жайыраак? Биздин апаларыбыз анчалык мелочный эмес го дейм. Анчалык эми кичине эле нерсеге уруша берет го дейбиз. Жок. Неге дегенде анткени ал менин апам да ал. Апаны биринчи орунга коюп, экинчи үй бүлөнү коюш керек. Ал жагы тура. Анан дагы кошумча да суроо берет осы баарына эле. Эгерде күнөөсү жок жерден эле уруш болуп калсачы, анда да болушпайт белең? Жок. Анткени эми күнөөсү жок жерден уруш чыкпайт да. Жок эми анча-мынча жерлерде болуп кетет деп кой. Мында ачуу калтырып башка нерсеге нерв болуп атса, мында туруп эле келин баласынан чыгарып ал да, мисалчы. Мисал катары эле алып атам да. Башка нерсе вообще тиешеси жок эле нерседен келип туруп бир уруш чыгып кетти, анан кийин тигиден болгон жин чыгарып ал деп коебу. Мисалы ачуусун баарын ошо келинден чыгарып ийсе, анан тиги таарынып отуруп калды. Ошондой болуп калса бирөөс ай мынчалыкка чейин барбай эле коюш керек болчу, муну айтпай эле коюш керек болчу дейт белең же андай дебейт белең? Жок, андай дебейт болчумун. Биринчи жубайыма келип айтмакмын, түшүнүп кой, андай мындай ал менин апам деп биринчи орунга көтөрмөлекмүн. Эң башкысы келип аянга жай түшүндүрмөксүң. Жай түшүндүрмөкмүн. Жок. Себеп? Апам деген апам да. Ошону баары тура айтып атышат. Анан кийин бир кошумча суроо болуп атат мындай. Эгерде күнөөсү жок жерден уруш болуп калган болсо, эми ачуусу келип кимден чыгарарын билбей жөн эле келинчегиңизден чыгарып ийген болсо, анан тиги көңүлү ооруп отуруп калган болсо, аны көрүп сиз барып апа ушул кичине ашыкчы болуп кетти деген сыяктуу кылып айта алат белеңизчи? Анда да айтпайт белеңиз? Туура, айта алам. Эгер тескерисинче бир кичинекей эле урушка келип аялыңыз мен урушуп атат, тигинтип атат, мынтип атат деп даттансачы? Мына ушу күнөөң бар деп коем да, болду да. Жок, болушпайбыз да кантип. Ал эми күнөөсү жок жерден уруш болуп калсачы, анда дагы болушпайсызбы? Анда деле баары бир негизи эме да. Апалар баары бир эне бейиш, эненин таманасында дейт го, баары бир апаларыбызды сыйлайбыз, андыктан кандай ситуация болсо дагы бул апабыздыкы туура деп чечебиз да. Бирок ошону эгерде келинчегиңиз түшүнбөй атсачы? Айла жок, кандай ситуация болбосун, баары бир энелер тарапка өтөбүз. Анткени ал бизди багып өстүрдү дегендей кийинти-ичинти ошол. Ну, у нас у кыргызов такая тема очень развита, и поэтому у вас хотели спросить, как у вас дела обстоят? Для меня это выглядит странно. Странно, да? То есть вы будете жить отдельно? Делаю все, чтобы жить отдельно. Все, Рахмат. За нее заступаться? Да, ну сказать, мама, ну ты зря это поругала, там, и зря это сделала, но она как бы не виновата или так-то, так-то, по каким-то причинам. Я конкретно в ситуации разберусь. Ну, допустим, кто не прав. Допустим, она по хозяйству что-то не так сделала. За это она там получила порцию негатива со стороны мамы. То, что вот, ты это должна была сделать, не сделала. Да. И она такая обиделась, вы это видите, но маме подойти сказать об этом. Ну, зачем говорить об этом? Просто оставить за проще так поговорить, если что-то действительно не так. Человек научится. Может быть, один раз ошибся, все, потом сделает. Мен ар бир жаран катары өнүккөн, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Мен баарына ишенем. Мен жаркын келечекке ишенем. Менин тандоом республика. Достор, өзүңүздөр уккандай баардык эле жоопторубуз бир тармакта, бир багытта кетип аткан үчүн бул сурамжылообуз кыска эле болуп калды. Себеп дегенде канча мырзага келип ушул суроону сунбасак, баары эле бир жоопту айтып атат. И баардыгынын жообу 100% туптура десек болот. Себеп дегенде эч качан эркек апасына барып ачыкча сөз сүйлөбөш керек. Бул эркектин дээринде болуш керек. Бул төрөлгөндөн баштап эненин сүтү менен кошо келиш керек. Эне эң ыйык зат деген. Эң башкысы бул жерде маселени кантип чечсе болот? Маселени өтө жөпчөнөккөй чечсе болот. Алтындай болгон кыздарыбыз. Эгерде силер бир жигитти сүйүп, күйүп, ошого турмушка чыгып аткандан кийин баардык нерсеге чыдайсыңар деп. Анан кийин кичине бир уруш үчүн келип туруп, апаң мынтип койду, тигинтип койду деп ортого салып берсеңер, эркекти аябай чайнап саласыңар. Себеп дегенде эркек силерди сүйүп турганы менен апасын эч качан кыя албайт, апасын эч качан сөз кайтара албайт, апасын эч качан мындай бир демкени барып катуу-катуу айта албайт. Ошон үчүн силердин таарынып отурганыңарды же апасы силерди урушуп койгонду көрүп туруп жыргабайт эч бир эркек. Аны ачык эле айта алабыз. Себеп дегенде эркек силерди сүйгөндөн кийин жыргабайт. Ичинен жаман болот, ичинен күйөт сиз үчүн, бирок апасына барып ал сөздү айта албайт. Ошон үчүн эң акылдуу кыздар кандай кылыш керек? Эң акылдуу кыздар урушуп койгон болсо, таарынып отура албай, күлүп жайнап күйөөсүнө келип, апаң урушуп койду, тура эле кылды. Себеп дегенде менин күнөөм бар да, апабыз да бул биздин деп туруп жылмай койсо, эркек силерди 100% сүйгөн болсо, ошол заманда 200% сүйүп калат. Себеп дегенде ушунчалык түшүнүктүү аялдар үй бүлөнү да сактайт, эң негизгиси эркекти дагы жакшы бир
ийгиликтерге түрткү кылат. Анан албетте үй бүлөдө быкы чыгып көйгөйлөр үчүн өзүн ойго салып жүрө бере турган болсо башка жакта жумуштарда алсырап калат. Ошон үчүн ар дайым эркегиңиздерди колдоңуздар, күйөөңүздөр үчүн тирек болуңуздар. Анан эң башкысы кайнене менен ынтымактуу болуңуздар. Биздин алтынай болгон апаларыбыз ар дайым бар болсун. Анан ошолорду сүйүп күйүп бизге жар болуп келген кыздарыбыз да бар болсун. Ошон үчүн лайк басып койсоңуздар биз ыраазы болобуз. Фрунзе ТВ чоң суроо, чоң рахмат.